Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен эч кандай блендерсиз колдогу үйдөгү бар азыктардан чизкейк жасап алабыз. Твороктуу чизкейк. Эгер рецепт кызык болгон болсо, аягына чейин биз менен болуп, рецепт жакса лайк белгисин басып коюңуздар. Мен мына ушундай 2 чизкейк, анан өткөнкү рецептте киргизгендей суудан печенье жасап алдым. Сиздерге болсо кичинекей диаметри 20 см болгон чизкейктин азыктары менен жасалышын көрсөтүп беремин. Творогду блендерсиз майдалоонун 2 жолу бар. Мен ситонун жардамында жана кадимки кол тактайынын жардамында майдалап алдым. Эгер творогуңуздар чоң болсо ушинтип майдалап алышыңыздар керек болот. Эгер творог атайын майдаланган сүзмө сымал тегиз болгон болсо, анда майдалабай эле дароо пайдалансаңыздар болот. Тактайдын жардамында пакетке салып, оозун жаап туруп, мына ушинтип тактайдын жардамында эзгилеп майдалап алабыз. Бирок бул жерде кылдат болушуңуз керек. Майдалап жаткан учурда, тактай менен эзген учурда пакетти жарып чыгып кетпеши үчүн акырындык менен, өтө кылдат мамиле менен баарын эзгилеп алабыз жакшылап. Ситонун же электин жардамында дагы ушул эле ыкмада 2-3 кашык салып алган соң, же колдун же кашыктын жардамында баскылап ситонун тешиктеринен өткөрүп алабыз. Ситодон өткөргөн вариант тактай менен эзгенге караганда аябай жумшак, назик, майда болот экен. Ошондуктан ушул электин жардамында өткөрүп алышыңыздарды сиздерге да сунуштайт элем. Мына ушундай майда болгон соң, дагы кашыктын жардамында бир аз эзгилеп алсаңыз болот. Эми чизкейк үчүн основа же болбосо камырын жасап алышыбыз керек болот. Ал үчүн 1,5 пиала унду электен өткөрүп алдым. 1,5 пиала un болжол менен 250 граммдай. 3 аш кашыкта кум шекер коштум. 100 грамм сары майды, сливочное масло. Бычактын жардамы менен кескилеп, колдун жардамында майда упа болгончо un менен аралаштырып алдым. Un менен май аралашкан соң оңой гана таңгактала турган, бирок ошол эле учурда басканда тез эле ажырап кете турган масса болуш керек. Эгер бир аз таңгакталбай турган болсо, дагы бир аз май кошуп аралаштырышыңыздар мүмкүн. Андан кийин 1 чай кашыктар азырык сизил кошуп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып алган соң, формага салып, четтерине чыгарып, бортик деп коет, четтерин чыгарып, астына дагы тегиз кылып, чизкейктин основасын, астын жасап алабыз. Урматтуу катталуучу, эгер сизге видеобуз жагып, пайда берип жаткан болсо, лайк белгисин басып, видеобузду башка жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуз аябай кубанычта болобуз. Жана каналыбызга жазылууну да унутпаңыз. Астын мына ушинтип жасап алдык. Бычактын жардамында четтерин тегиздеп алсак болот. Эми начинкасын ичин жасап алабыз. Ал үчүн бизге 2 жумуртка, 1 пиала же болбосо 150 грамм кум шекер керек болот. Бир пакетте ванилин же болбосо 1 чай кашыкта венчиктин жардамында жакшылап аралаштырып алабыз. Алдын ала даярдалган 400 грамм творогду, быштакты салып, венчиктин жардамында тегиз болгончо аралаштырып алабыз. Андан соң даяр болгон формабызга куюп алабыз.
алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста 25-30 мүнөткө коебуз. Ошол убакыттын ичинде бышып чыгат. Бышкан соң дароо формадан бошотпой, сууганча форманын ичинде кармап турасыз. Бышкан соң бир аз былкылдап турат начинкасы, бирок ал коркунучтуу эмес. Сууган соң өзүнүн абалына жакшына келип калат. Ал эми кооздоо болсо өзүңүздүн табитиңизге жараша мен мына ушундай вареная сгущенка же ирискадан ушундай гүлдөрдү жасап койдум. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.